Салам салам барыңа, жашыңа да карыңа, деп Гүлзада эжекеңер кыргыз тилин үйрөнөбүз сабагын баштайт. 5-сабак аба ырайы. Мага жазгыла. Анда сабагыбызды баштайбыз. Аба ырайы Кыргызстанда абдан сонун. Кээде кар жаайт кышында, күн ачык болот жана бизде 4 мезгил бар. 4 мезгилдин биринчиси жаз деп алсак, жазында күн ачык болот. Ал эми жайында дагы күн тиип сууга түшөбүз. Кечөө, бүгүн, эртең баары бир күн ачык. Ал эми 33 градус болгондо биз сууга түшүп жыргайбыз. Демек жаттап алгыла. Күн ачык, күн ысык, күн тиип турат. Качан? Качан деген суроо беребиз. Качан күн тиип турат? Жайында. Же күн ысык болот. Эми күн салкын, сыдырым жел согуп турат. Бул көбүнчө жаан жаап өткөндөн кийин же болбосо бак тарактардын жалбырактары түшүп турган мезгилде болот экен. Аба ырайы күзүндө, жазында жана тоолордо, ойлордо. Кийинки жаратылыш кубулушу жамгыр. Жамгыр жаады. Аба нымдуу болду. Качан? Качан деген суроо бергиле. Качан жамгыр жаайт? Жазында. Жана албетте кээде күзүндө жамгыр жаады. Дагы бир жаратылыш кубулушу шамал жана чагылган. Шамал болуп жатат, чагылган чартылдады. Дептериңерге жазып алгыла. Чартылдады. Демек, чагылган жылдын көбүнчө суук мезгилдеринде болот экен, же жайында деле болот. Эми күн суук боло баштады. Кар жаап жатат. Үшүк жүрөт. Качан? Кышында. Дептерге сонун кылып жазып алдыңар. Аба ырайын биз күндүзү жана түнкүсүн деп белгилейбиз. Күндүз же күндүзү, түнкүсүн. Саламатта калгыла балдар. Бар болуңуздар. Мага байланышкыла, жазгыла. Номеримди калтырдым. Демек, Гүлзада Кенжебаевна. WhatsApp, Facebook, Instagramда сиздер менен.